балдарды психологиялык жактан бардык колдон келишинче мурдагы оюндардын баарын эске алып туруп балдарды даярдап чыкканбыз. Ал жерде старттык чийинден баштап эреже бузуу болду. Анын баарын майдаланбайбыз. Топтун ичиндеги тизгинден кармоо, буттан колдон кармоо баардыгын биз эске алган жокпуз. Ошондон тышкары биздин Кыргызстанда ошол бир эле эпизод болгондо чоң талаш тартыш болмок деген 14 чоң эреже бузууну биз видео камерадан кайталанган оюндан көрдүк. Ал эми оюн учурунда аябай көп болду, бирок биз баягы чындап 100% ошо камерадан көрүп далилдей ала турган 14 чоң эреже бузууну көрүп чыктык. Алардан биринчи бөлүктө өтө эреже бузулган 4 эпизод катталган, андан кийин экинчи таймда 10, кошумча убакытта 1 жолу. Айта кетсек, эреже боюнча Көкпар Федерациясынын өзү ички эрежеси менен бул мейилдештер өттү. Биз аларга кат менен да кайрылганбыз. Федерация булардын кызыл карточка деген пунктун жокко чыгаргыла. Себеп дегенде булардын кызыл карточка деген пункту 3 жолу бир оюнчу эскертип алса, 5 минутта эле кетпестен оюндун этегине чейин толук курамсыз бир курам 4-кө 3 ойноп калмак. Биз муну кат жана кайрылсак кат менен бул жок, силерге туура эмес деген жооп алганбыз. Бирок кече күнү көрдүңүздөр, биринчи бөлүктүн 9-чу алардагы убакыт баягы өйдөдөн ылдый түшөт экен, бизде ылдыйдан өйдө көтөрүлөт. Оюндун биринчи бөлүктүн бүтөрүнө 9 мүнөт калганда мынакей жекеме-жекеден одоно мойнунан тартып эреже бузганын баардык дүйнө көрдү. Бул эреже бузуу пунктуна ылайык 5 мүнөттүк айып мамла менен жазаланмак. Биз буга унчуккан жокпуз, көрдүңөр. Андан кийин оюндун бүтөрүнө 8 мүнөт калганда манасын жазып басып барып, жанагы буларда шеңбер деп коет, тегерек. Шеңберге жакындаганда көрдүңөр, бутунан да колунан да тартканын бүт дүйнө көрдү. Муну дагы биз көз жумду, унчуккан эмеспиз, апелляцияны алган. Андан кийин 3-чү салым болгондо Султануулу Кубаныч салым салганда мынакей камчы менен чапты. Эми мындайда бир туугандар көрдүңөр, ал казак тараптын көпөрүчүлөрү биз ал оюнчу сөгүнгөндөн кийин биз чаптык дейт. Эреже боюнча сөгүнүү эмне кылат, чапкан болбойт. Бирок ал жерде логикага ылайык келбейт. Ал салым салып аткан убакта оюнчу аны сөгүп жүргөнгө убакыты да жок. Салым салгандай эле тезинен бир чапты. Андан кийин ал дагы намысы бар жигит, эмне айтканын билбейм, бирок бир нерсе айтса керек, андан кийин кайталап экинчи жолу чапты. Мына ушул 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузулгандан кийин бизди мынакей Көкпар Федерациянын президенти жана ошол убактагы Көкпар оюну боюнча команданын жетекчиси калыстар тобуна кайрылды. Кайрылып адилеттүүлүктү талап кылды. Себеп дегенде 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузду. Анын 3-өсүн бир оюнчу бузду. Эрежеге ылайык мындай оюнчу кызыл карточка алып туруп, оюндан четтетилиш керек болчу. Ал жерде талап кылганда бул эреже боюнча, Көкпар Федерациясынын эрежеси боюнча ар бир эпизод видео көрсөтүү менен коштолмок. Бирок тилекке каршы 35 мүнөт оюн токтоду барыңар, көрдүңөр. Ал жерде башкы калыс бизге бир дагы эпизодду көрсөтпөй туруп алды. Туруп, ал жердеги жанагы калыстар тобунун арасындагы болгон аябай иш, мындайча айтканда көпчүлүк айта турган иш эмес. Биз менен ошол кабырга кете турган иштер болду ар жерде. Бирок биз айтып кете турган нерсе, Казакстанда дагы